Üçüncü dünya düşkün öyle olup ketken istesem közüme jaş kelet. Oşonda men bir saat boldu, 2 saat boldu esimde jok. Magan ушундай кабар келген да. Кабар келген. Аны ошондо мен конечно азыр деле ошо дүнүйө түшкөндөй эле болуп кеткен да менекен. Анан Тойгонбай ажы айтып калды. Biz ушундай алып кетебиз. Ошондо мен лидер фракция болуп турганмын парламентте. Ошондо ошо лидер фракциянын кабинетинде таанышканмын. Анан эми бул киши дагы жанакай жөнөкөй киши эмес эле да. Ушундай бир саясатчыларга, элге баш көрүнгөн адамдарга ушулар менен бир мындай кызыгып сүйлөшүп жүргөн киши болчу да. Анан чамасы ушу менен дагы бир сүйлөшөйүн деди окшойт чамасы. Деп ошондон случайно эле келип калган. Случайно мындай күтүүсүздөн эле келип калып, анан ошондо таанышып калганмын. Бирок ошондо таанышканда дагы бир эми эсимен чыкпайт. Бир тамашакөй киши эмес беле. Ошол маалда бул киши муфтий болуп турат эле. Муфтий болуп турган маал эле мен билгенимден. Анан ошондо бул тамашакөй киши эмес беле. Мага кабинетиме кирип эле мени менен учурашып, анан жанында Тойгонбай ажыны ээрчитип кирген. Тойгонбай ажыны ээрчитип кирген. Ошондо мени менен таанышып, анан жанындагы кишини тааныштырып атып айтып атпайбы? Бул Тойгонбай деген. Тойгонбай ажы мындай чоң келбеттүү киши эмес беле, эсиңиздеби? Азыр эми арыктап калды. Анан ошону көрсөтүп айтат. Бул дейт менин телохранителим болот. Секирип туруп потолокту тебет деп айткан эсимде бар да. Ошондон кийин ушул киши эсиме калыптыр. Ушул сөзү мененчи ушунчалык тамашакөй киши экен деп эсимде калган эле. Муфтийлер айрыкча мындай болот эле го, мындай бир өзүнчө эле сүрдүү болуп, өзүнчө эле мындай унчукпаста көптү билген адам болуп, ушундай көрүнүшчү эле го. А бул адам муфтий болсо дагы ушу жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, ушундай бир акылмандыгын көрсөтчү да. Ошентип таанышып калганбыз. Чубак ажы менен мен ошол таанышкандан кийин мындай сырдаш болуп кеттим. Экөөбүз көп жолукчу элек, өтө көп жолуктук, өтө көп учураштык, өтө көптөгөн маселелерди талкууладык. Анан Чубак ажы бул мен үчүн диний ишмер адам эмес, ал мага бир өзүнчө ага, ини, дос катары сезилчү да. Кээде мындай атабыздын ордуна ата дагы болуп кетчү. Ушундай жанагыдай болуп акылдарды үйрөтүп, ушундай жанагыдай болуп биз билбеген нерселерди айтып турса, кантип аны сен өзүңөн ылдый коесуң? Сен билбеген нерсени айтып турса, сен билбеген нерсени билдирип турса, ушундай өзүбүздүн ал киши менен болгон карым-катышыбыз көп болду. Ал киши мына менде үйдө өтө көп, жолу үйдө көп биз баарлаштык. Кээде ошо олтуруп алып, сыртта жан баштап жатып алып, чөптүн үстүндө түн бир окумуна чейин ар түрдүү маселелерди талкуулайт элек. Бул киши негизинен ошо мени менен сүйлөшкөндө мен байкаганым негизинен майда чүйдө мына тиричилик, үй жумуштар, анан кийин мындай майда чүйдө нерсе менен алектенбейчү. Бул негизинен жөнөкөй эле аалым эмес, бул философ болгон да. Бул кишинин билим таануусу, коом таануусу өтө мындай не деп коет, мындай обширный болгон. Так. Ошондуктан бул ошол жака көп мындай ой жүгүртчү да. Ошолор боюнча, мамлекеттүүлүк боюнча, коомубуздун негизги маселелери боюнча, коомубуздун арасындагы адамдардын арасындагы багыттын өзгөрүшү, кайсыл жака өзгөрүп атат, кандай болуп өзгөрүп атат, ошол эле нерсени, биздин эле коомубуздагы нерсени дүйнөлүк өзгөрүүлөргө салыштырып айта алчу да. Ушундай бир негизги чоң мындай багыттуу философиялык маселелерди биз көп талкуулачубуз. Анан кээ бир маселелерден ушу бир суроолорго жооп алайын деп ушуну монтип өзгөртүп койсо болобу десек дагы эч качан мындай өзүнүн оюн анан ушул Курандагы, китептеги, анан кийин ушул диний көз караштагы оюн эч качан өзгөртчү эмес да. Өзгөртчү эмес.
Мен bir misalды bilemin. Bul kişiden oşonda mına сурап калдым. Ошол бизнес кылабыз, башка кылабыз, банктерден акча алабыз, биз ушу процент алабыз, ушуну кантип ушундай мыйзамдаштырсак болот. Мусулмандарга карата мыйзамдаштырсак болот. Ушуну эптеп уруксат бер деп койсо болобу десек, жок деп турганда жок депчи. Жок. Эч качан процентке акча алып, же бирөөгө процентке акча берип, байып, ошонун үзүрүн көрөм деп ойлобо. Ушудан токтотуш керек деп мен бир 2-3 жолу ушундай аракет кылдым да, бир жакшыраак бир ооба болот, же болбосо мынтип өзгөртүп койсо болот, же мындай кылып койсо болот деген жооп аламбы деп аракет кылдым да, бирок жооп ала албадым. Ар дайым ушинтип айтчу. Ошонун таасиринен ушул Чубак ажынын айтканын, ушул процентке акча алуу маселесин токтотуш керек деген ушундай мен башыма, психологияма ушундай чоң таасир берген экен. Ошонун негизинен мен бүт мал мүлкүмдү сатып туруп банктагы нерселерди жаап салгам да. Ушул мага чоң таасир берген. Мына. То есть бир адамдын эле көз карашы менен, бир адамдын эле илим билими менен көптөгөн нерселерди өзгөртүп салса болот деген багытта. Бул күн эч качан менин эсимден чыгып кетпейт. Себеби ошол күнү мен өзүм дагы ооруп, больницадан чыгып келген күнүм болчу. Больницадан чыгып келип, үйдө жалгыз үйдө жаткан болчумун да. Себеби дегенде үйдөгүлөрүмдүн баардыгы больницада, үйдө эч ким жок болчу. Мен эсимде бар, ушу түнкү саат бир 11-лерде болсо керек. 11-лерде экен, үйгө түз эле Асан ажы менен Тойгонбай ажы кирип келди. Анан кирип келип эле айтып калышты, ушундай ажыкебиз ооруп атат, больницага алып бардык азыр, бирок больницада ошол баягы дем ала турган жок болуп атат. Ошондой барбы деп сизден сурап келдик деди да. Анан мен ошону өзүм, мага балам алып келип берген эле, мен өзүм ошону дем алып жатканмын да. Анан ошону өзүм менен алып туруп, жүктөп коробкага салып, анан Тойгон ажы менен Асан ажынын колуна бергем да. Ошондо ошолор айткан, жок, өзүңүздүкү болсо албайбыз, сизге дагы керек. Жок, биз башка жактан издейбиз дегенде мен ошондо айттым, жок. Башка жактан издебегиле, убакытты кетирбегиле, тез аранын ичинде ушуну жеткизгиле. Салып бердим эле. Салып берип, анан өзүм дагы чыгайын десем, мени машинасынан чыгайын десем, ошондо мына Тойгон ажы мына азыркы чекти көзү түрүү билет. Тойгон ажы мени түртүп чыгарбай койгон машинагачы. Жок, сиз барбаңыз. Сиз өзүңүз ооруп атыпсыз. Сиз үйдө болуңуз, итакта мына сиздин аппаратыңызды биз алып кетип атабыз. Барбаңыз деп машинеден түртүп мени чыгарбай койгон эле да. Анан өкөө кеткен. Өкөө кеткенден кийин эле сиздин аппаратыңыз больницада калды, эмне кылайын деп. Мен айттым, эч нерсе кылба сен. Аппаратка кыжырат болбочу. Аппаратка кыжырат болбо.